Швециялык робот чыгарган компания ондогон коктейлди аралаштырып жасап, барда өзү иштей алчу роботун чыгарды. FNP аттуу компания Barney роботу коронавирус пандемиясы учурунда жана андан кийин да мейманканалар, барлар жана соода борборлорунда популярдуу болот деп үмүт кылат. Бул аптада Apple компаниясы бир катар жаңы продукцияларын көрсөттү. Анын ичинде планшеттерге болгон суроо талабы өсүп жаткандыктан 5G iPad'тары да бар. Анткени пандемияга байланыштуу үйдөн иштегендер көбөйдү. Мындан сырткары аталган компания iMac компьютерин жаңы түстөр менен жаңы дизайнын иштеп чыгышкан. Францияда бир дарыгер ковидке каршы дезинфекциялоочу каражаттын прототипин ойлоп тапты. Ал аркылуу өткөн ар бир адамга дезинфекциялоочу каражат чачылып, ковидтен натыйжалуу коргойт. Аны 3 ай мурда Франциянын түштүк чыгышындагы каарлар үйүндө орнотушкан. Андан бери бир да адамга коронавирус жукпаптыр. Берүүбүздүн аягында Facebook алдыңкы социалдык тармакта адамдар көбүрөөк сүйлөсүн деп подкасттар жана жандуу аудио бөлмөлөрү сыяктуу жаңы аудио функцияларын кошуп жатканын маалымдады. Мунун баары Clubhouse аттуу жаңы аудио платформасынын колдонуучуларын жоготуунун алдын алуу максатында жасалууда. Социалдык тармактан билдиришкендей, WhatsApp жана Messengerде үн жаздырып жөнөтүү же аудио чалуулар көбөйүп жатат.